Терроризм жана экстремизм менен күрөшүүнүн сапаты жакшыртылат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын соту Анара Өмүралиева билдирди. Айтымында сот практикасын өркүндөтүү үчүн өткөрүлгөн тренингке жергиликтүү 16 сот катышып жатат. Алар кесиптештери үчүн онлайн режиминде маалымат беришет. Бул тренинг пайдалуу деп эсептейм. Себеп дегенде терроризм жана экстремизм менен күрөшүү жана аны алдын алуу бул мамлекеттин жана дейле бүткүл коомдун бирден бир эң негизги маселеси болуп эсептелинет. Талайбек Маматалиев Ош шаарында сот болуп 2 жылдан бери иштейт. Жасалган ар бир иш эффективдүү болуусу үчүн мындай иш-чаралар абдан керек деген ал атайын Ош шаарынан тренингке катышуу үчүн келген. Бул тренинг өтөбүзгө керектүү. Анткени биз ушул экстремизм, терроризм боюнча дагы жазгы иштер боюнча карап атабыз. Ал боюнча ошол туура квалификация берүү боюнча ошо ишти туура жагынан чечүү үчүн алардын ошол экспертиза жүргүзүп туура баа берүү үчүн биз үчүн өтө жакшы пайда берип атат деп ойлойбуз. Ошондуктан бул тренингдер бизге сөзсүз керек. 2014-2018 жылдары терроризм жана экстремизм боюнча соттук иштери анализделген болчу. Анда айрым мүчүлүштүктөр орун алган. Натыйжасында атайын окуу куралдары иштелип чыккан. Даярдалган китептердин негизинде атайын окуу өткөрүлүүдө. При расследовании уголовных дел по данной категории изилдөөнүн жыйынтыгында экспертиза дайындоо жана чечим кабыл алуу боюнча айрым жагдайлар аныкталды. Атап айтканда, судьялар өз чечимдерин лингвисттердин экспертизасынын негизинде кабыл алган учурлар болгон. Анда лингвист-адистер укуктук суроолорго жооп берип калган. Экспертиза укуктук адистиги жок эксперттер тарабынан жүргүзүлгөндө соттор тарабынан кабыл алынган чечимдердин сапаты төмөндөйт. Бирок сунуш кылынган окуу модулунда экспертизаны дайындоо жана өткөрүүнүн туура тартиби талкууланат. Бул судьялар үчүн пайдалуу маалымат. Максаты кылмыш жаза кодексинин террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү кылмыштар тууралуу 14 беренеси боюнча козголгон кылмыш иштерин кароо жана сот практикасын өркүндөтүү. Мындан кийин өлкөнүн аймактарынан катышкан 45 сот үчүн дагы 3 онлайн тренинг өткөрүлөт. Атайын окуу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Бириккен Улуттар уюму Европа биримдиги биргелешкен өнөктөштүгүнүн Азияда зомбулуктуу экстремизмге каршы туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Гүласыл Калыкова, Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек.